Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Евгений Николаевич, я являюсь директором фабрики «Королевский вкус». Фабрика находится в черте города Королев, в 10 километрах от Москвы. На фабрике выпускаются блюда высокой степени готовности, супы, салаты, вторые блюда, сэндвичи, роллы. Наша фабрика занимает площадь 6000 квадратных метров. Требуются сотрудники таких цехов, как мясной цех, горячий цех, суповой цех, упаковочный цех, овощной цех, коренной цех, подсобные рабочие. На нашей фабрике трудится порядка 500-600 человек. У нас организовано трехразовое питание, завтрак, обед и ужин. Если это ночная смена, значит это тоже завтрак, обед и ужин ночной. Предоставляется общежитие, помощь в оформлении документов. То есть, если это наш сотрудник или поручитель нашего сотрудника приводит какого-то сотрудника, мы даем деньги на полное оформление документов. Также у нас существует компания «Приведи друга». То есть, если наш сотрудник привел человека, он тоже за это получает определенную плату. Зарплата у нас выплачивается 2 раза в месяц на карту. Средняя зарплата 80 тысяч рублей в месяц. Зависит от того, сколько человек работает. Если человек работает каждый день, 6-1, 2-2, сотрудник сам выбирает себе график. Требуются повара, помощники поваров, упаковочный цех, холодный цех, овощной цех. Рады видеть вас на нашей фабрике. Сейчас ребята из Киргизстана, гости наши из Киргизстана, проведут общий опрос по предприятию. Вы сами все увидите. Спасибо за внимание. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшө кетиңиздер. Айтылгандай эле мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, документациялар бардыгы белгилендиги үчүн, трудовой договорлору, бардык кызычуулары бардыгы үчүн биздин мекендештер көптөн бери иштегендиктери үчүн мына биз жардамга тарткан келдик. Видеонун агына чейин биз менен чогуу болуп байкап туруңуздар. Толук маалымат берүүгө аракет кылабыз. Адрестерин мына көргөзүп койдум. Королевто, ошол МКАДтан бери бир 10 километрдей бериде экен. Мына приглашаем на работу деп могу жерге жазып коюптур. Окуңуздар, мына туугандар. Уборщиктер керек экен, поварлар керек экен, горячий цехке, мына холодный цехке, дворниктерге чейин керек экен. Толук маалыматты ушул видеодо билесиздер, андыктан лайк басып коюңуздар. Биздин негизги эле максат элге туура так маалымат жеткирип берүү. Иштеш, иштебештик ар бир адамдын өзүнүн каалоосу мекендештер. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Ичкериге жумуш ордуна кирүү алдынан ушундай жер бар экен. Тазалык нормаларын аябай көңүл бурушат экен чындыгында. Могул жерлерге ошол келген адамдар, жумушчулар табелге кол коюп, келген саатыны жанагы жазышат экен. Телефондор болсо бул жактарга коюшуп, мына көргөзөйүн. Бул жактан путтарды дагы тазалайт экен, караңыздарчы. Дезинфекция. Пожалуйста, проходите. Бул жактан уже мындай цех башталат уже бул жактан. Бул жак мясный цех экен, мына караңыздар. Тоокун эти, уйдун эттерин ушул жерден котлет кылып чыгарышат экен. Бул жерде иштеген баары өзүбүздүн мекендештер. Мына суп чыгарчу цех экен бул жагы. Мынакей агаларыбыздан сүйлөшөлүк. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Канча жылдан бери иштейсиз? Жумуш кандай? Мага 2 ай эле болду, жакшы. Убагында берет айлыгына. 8-ден 8гече 12 саат иштейбиз. Ошо иштеп жүрөбүз. Канча айлык алдыңыз 2 айда? 70-80 чыгат. 80. Хан ойлор мененби? Хан ойлор бар, Тамак аштары кандай сизге жага? Жакшы, тамак аштары жакшы. Жатаканасы бар. Жатаканасы бар, ооба, гостиница берет. Сизчи тууган канча жылдан бери иштейсиз? Кандайсыз? 3 жыл болду Москвага келгенде. 3 жылдан бери ушул жерде иштейсиз? Жок, 2 ай болду бул жерде. 2 айдан бери. Жумуш жактыбы сизге? Жумуш сон. Мындай чыкпайт го дейм, мына жумуш аз. Канча айлык аласыз эми сиз? Азыр 2-чи ай кетип атат. Кечегисинде 70 000 чыкты.
Аз эле иштедим, бир 7-8-inde иштеп 80 миңден нары таап атко дейм жогору. Ишиңизге ийгилик. Бизден келгендер болсо поддержка кылып көргөзүп ба билбегендерине. Үйрөтөбүз. Келе берсин. Келиңиздер, иштеген, келиңиздер, жакшы жер. Бул эжекебиз дагы көптөн бери иштейт экен. Жумуш боюнча суралык, кандайсыз эжеке? Жакшы, рахмат. Жумуш жакшы. Бары өз ордунда, вовремя зарплата берет. Каныктырат ишибиз. Канча саат иштеп атасыз, канча айлык аласыз, сыр болбосо? Сыр болбосо мен 100 миңден ашык алам, иногда 100 миң алам. Нормально, мени устраивайт да. Жакшы. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Булагыз даяр болгон тамактарды ушундай кылып упаковка кылат экен. Ассалому алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы буюрса. Канча жылдан бери иштейсиз? Канча айлык аласыз? Биз жардам атканы келдик. Бул компания жаңы ачылыптыр. Бул жерде 2 айдан бери иштейбиз. Упаковкада мурда башка жакта деле иштегем. 2 жылдан бери. Сиздин жумушуңуз жеңил экен, мындай, а? Салып эле коесуз болду. Канча айлык алса болот бул жерде ушундай сиздин ишиңизге окшогон ишти иштеп? Эми айына иштегенине карап, күнүнө 3 миңден ошо айланып калат го, 3 миңден. Жамаат кандай, ынтымак элеби, кандай? Жамаат өзүнүн адамдары ынтымактуу эле. Баары иштерине жакшы адамдар. Ишиңизге ийгилик сиздин аны. Негизи бул жерден даяр болгон тамактар ошол заправкаларда, ошол көп магазиндерге кетет экен негизи. Упаковкада экенсиз эжеке сиз дагы, кандайсыз? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Ооба, жакшы. Жумуш эжеке кандай? Канча жылдан бери иштейсиз? Канча айлык алып атасыз? Мен почти 1 жылдан бери иштейм. Айлыгым жакшы. Жумуш 11 саат жумуш. Кадимкидей эле кыргыздар менен иштейбиз. Айлык канча тапса болот эжем ошол 11 саат иштеп? Айлык кандай десем, саатына карап, жакшы иштегениңизге карап, ставкаңыз жакшы чыкса, жакшы айлык аласыз. Мисалы сиз канча алып атасыз? Мисалы Нече эле айткыңыз келбейт көчө? жок. Айтканга, жакшы. Бир 100 барбы эже мындай? Аш. 130га чейин болот дейсиз негизи. Ооба, болот, ооба. Иштегенге карап. Ишиңизге ийгилик. Тынч болуңуз. Раздачасы мына туугандар, обед убагында келип чай ичсеңиздер болот экен. Сабып алып келгендерге микроволновкалар бар экен, мынакей тифалдар турат бул жерде. Ушул жерлерде отуруп чай ичсе болот экен. Менин оюмча бир 30дай адам бир учурда отуруп тамак жесе болот. Бул жерде шаурмалар да даяр болуп чыгат экен, мына эжекелерибиз шаурма жагында турат экенсиздер, эжеке. Жумуш кандай? Качан бери иштейсиз? Соны айтып бересиз. Саламатсыздарбы? Мен недавно иш баштаганым бул жерде. Бирок состояние полное, обеспечивание полный жакшы бул жерде. Өзүбүз иштейбиз ушул жерде. Жалаң кыргыздар, могу көрүп турганыңардай эле. Разный улуттун адамдар иштейбиз, бирок дружно иштейбиз. И зарплата, мондай 3 мал тамагы менен аябай обеспечить этилген. Жакшы. Канча айлык алдыңыз акыркы жолу? Акыркы айлыгыңыз канча? Мен полный айлыкты айта албайм. Средний эсеп менен 90 миңге барат айлык. 90 барат. 80-90го барат. 5-2 же 6-1 график? Бул жерде адамдар өздөрү каалагандай график коюшат. Например, 2-2 иштегендер бар, например, 6-1 иштегендер бар. Кто хочет без выходных работать, а кто хочет по 2-2 работать. Ошондой графиктерибиз бар. Адамдар өздөрүнө жараша график түзүп алышат бул жерде. 80-90 кеңири чыгарса болот, кыскасы. 6-1 иштеп. Эми 6-1 иштегенде 80-90 смело. Жакшы айлык. Ишиңизге келгече. Бизден келген болсо эжекелерге жардам берип, үйрөтүп. Ой, анысы обязательно. Биз өзүбүз могу кыргыздар, өзбектер бардыгы разный улуттун адамдары иштеп атабыз, дружно коллектив. И жакшы иштейбиз. Үйрөтөбүз, нулям полностью бардыгын үйрөтөбүз өзүбүз. Ишиңизге келгече, тынч болуңуз. Рахмат. Келиңиздер, если что, иш боло турган болсо, ушул жерде биз өз обеспечить этебиз. Бул Бекзат агабыз бул компанияда негизи көптөн бери иштейт экен. Бул жерде негизи бригадир болуп дагы эмгектенет. Бул агабыз акча бербейт, ошону айтып коеюн. Бригадир деген аябай көп жанагы жаман комментарий жазылып кетпесин. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Жакшыбы? Жакшы, рахмат. Канча жылдан бери иштейсиз? Канча пайыз биздикилер иштейт? Сизден эми толугураак маалымат алалык. Сиз эми суши тармагында экенсиз азыр. Ооба, мен ушул жерде суши тармагында 3 жылдан бери иштейм. Бул жер жаңы точкасы, а мурунку точкасы Подольскте. Ал жакта да иштейт болчумун, азыр бул жакка которду бизди. Зарплаталары жакшы, средний. Жакшы эле алышат баары эле азыр. Бул жерде часовой төлөнөт. Ар кимдин өзүнүн сааты бар. 11 саат иштейт. Средний 90 да. Эми графиктери 6-1, 5-1 деп өзүбүз такабайбыз. Өздөрү сурайт, могу күнгө выходной керек, ошолго беребиз. Анан 1 айда
6-1 деди, ровно 6-1 коюп бербейбиз. Заказга карап, кээде задержка кылабыз, 12 сааттан, 13 сааттан иштейбиз. 3 мал тамак аш берилет. Жумуш негизи кандай, жеңил элеби негизи мындай? Өзүңүз иштеп аткан адам катары айтып берсеңиз. Жумуш жеңил эле, оор нерсе көтөрмөй жок. Только ошол бутта турмай, повардын иши эми бутта турат да. 11 саат, 12 саат бутта турат. 11 саат иштейт, 1 саат обедке минус кылат. 12 саат иштейт, 1 саат обедке минус кылат. 11 сааты жазылат, 11 саатын акча төлөнөт. Ошол бутта турмай да, оор жери. Сиздин оюңузча канча жашка чейин бизге келип эмгектенсе болот? Могу жерде жаш өткөн эжелер агалар бар экен, аларды сүйлөткүзө албадык. Билген адам катары айтып берсеңиз. Жаш өткөн эжелер иштеп атат бул жерде. Канча жашка чейин келсе болот? 40 жаштан өтүп калгандар келет, 40 жашка чейинкилер эми максимум ошо 50ге чейин эмес, 40 жашка чейинкилер келет да. Кыйналбай иштейт, 50ге чейин эмес. Ооба. Кыйналбай. Рахматчон, келиңиздер анда. Биздин ошол. Өзүңүз күтүп аласыз, сиздин номериңизди коюп койдук бирок. Ооба. Мага чала бериңиздер, мен өзүм жооп берем. Анан ноч түн эмес, ошо күндүз чалсаңыздар мен жооп берем. Жооп берип, адрестерди түшүндүрүп, жумуш боюнча маалыматтарды берем өзүм билишимче. Ишиңизге ийгилик, тынч болуңуз. Рахмат. Бул жанымда турган Мурдин агабыз көп жылдардан бери ушул жерде эмгектенет экен. Чоң должността экен, өзү айтып берсин эми. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшыбы? Иштеп атасызбы? Иштебиз жакшы, Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Ушул жерде биздин өзүбүздүн мекендештер менен бар жогубуз чогуу иштейбиз. Бизде жумуш мында объемго издельный. Ар бир, например, мондай бир этикетканы жабыштырыш үчүн бул 1 рубль 80 тыйындан жабыштырабыз. Бул бир адам бир күндө 3000 рубльдан 5500 6000 рубльга чейин ишсе болот. Сиз билгендерден канчага чейин жеткиргендер бар эми? 5000ден күнүнөн түшпөй иштегендер барбы мисалы? Ооба, күнүгө 5500 6000 рубльдан иштегендер бар күнүгө. Потому что алар бир бригада болуп иштешет, 4-5 адам. Ошо кечикпей келип, саат 8ден 8 иштешет. Өздөрүнүн баягы бригадасы бар. Аябында бат тез иштегендер. Ошо чогулуп иштешет. Жумуш канча саат эми сизде ушул отделде? Бизде жумуш 8ден 8ге чейин, эртеменки или ночь 8ден 8ге чейин. Аны еще если жетишпей калсак, тоже 1-2 саат калып кеткенге анча-мынча туура келет. Эми объем болгондон кийин канча иштесең ошончо аласың деген сөз экен. Эң туура. Средний ошондо могу сиздин отделиңизде канча айлык алса болот эми мындай? Средний дегенде мындай ортодо мындай иште. Бизде ар бир 2 жума сайын төлөнүп турат да. Ар бир 2 жума сайын төлөйбүз. Ошо 2 жумада 60 миңден алгандар бар, например, бир адамчы. Ошо 2 жуманын айлыгы 60 миң. Дагы 55 миң алгандар бар. Иштейм деген 150 миңге чейин иштейт экен анда, значит, мындай. Если жакшы иштейм деген настрой болсо, ишсе болот. Ишиңиз ийгилик. Бизден келгендер болсо өзүңүздөр поддержка кылып, наркы берген көргөзөсүздөр да? Ал жагы сөзсүз болот. Тынч болуңуз да, сизге да ишиңиз келет. Продукттардын бардыгы упаковка болуп, мына ушул жерге сакталат экен. Пленкадан эми дальше кете турган жагына кетет экен. Бул агаз ушул жерден исмендин бригадир экен. Алейкум ассалам, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Боюнча сиз эми жалпы түрдөн айтып бериңиз. Канча кыргыз эмгектенет негизи, жумуш негизи оору, жеңилби? Келген адамдар сазы иштеп кетебиз, иштей ала кеткендер дагы болобу? Эми оңуну, тетрисин кошуп айтып бересиз да, магыны карасаң дегендей. Алейкум ассалам. Эми иштейм деп келген адам иштейт. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Бул жерде полный товарды эсептеп, могул жерлерге тизип даярдап беребиз. Просто ушул жерден алып чыгып, этикетке жабыштырып, коробкага салып, палетке тизет. Биз эсептеп алабыз и дальше отправкага кетет. Иштейм деген адам иштейт. Бул жер могу курткаларды кийип жүрсөк, бул жер аябай суук деп ойлошу мүмкүн, бирок бул жер плюсовой погода. Плюсовой, могу халыктердин ишичи, плюс 2, 4, 8ге чейин. Ошол жумуш негизи ар дайым жанагы боло береби? 12 саат, 10 саат иштесе боло береби же мындай жазда жумуш аз болуп, кышта көп болуп? Жок. Жумуш кышта, жазда бир немеде кетет. Бир нукта кете берет, ооба. Сизде канчадан канчага чейин айлык алса болот эми? Приемкада иштеген адамдарчы, мына Рохли менен иштеген адамдар. Рохли менен иштеген адамдар 100 миңге чейин чыгарса болот. 100 миң. Ондан ашырса болот. Ооба, 6-1 безвыходной иштесе болот. Тамак аштары кандай негизи? Тамак аш трехразовое питание. 3 мал тамак берет. Завтрак, ооба, завтрака как положено каша, как положено чай, компот. Обед берилет, первое, второе, салат, компот, чай. Восточный тамактар эми. Ооба, ужин берилет. Бул жерде мында ач калам деп ойлобойсуз. Өзү тамак аштын арасында иштесек, ач калуу мүмкүн эмес.
Ишиңиз ийгилик, келсе эми жардам бересиздер да. Ооба, буйрукса келе бергиле, биз жардам беребиз. Өзүбүз ушул жерде күтүп алабыз сиздерди. Алина эжеке өзү 4 жылдан бери ушул компанияда иштеп келет экен. Негизи көбүнесе ошол көптөн бери иштегендерден маалымат алууга аракет кылып атабыз. Кандайсыз эжеке? Жакшы, рахмат. Жакшы баары. Жакшы иштеп атасызбы? Жакшы. Жумуш боюнча мында реальный айтып бериңиз эже. Жумуш боюнча мен бул компанияда уже 4 жылдан ашык иштейм. Биздин компанияда бул директорубуз, биздин компанияда бардыгы зарплаталар бар, вовремя берилет, бардыгы убагында төлөнөт, иш аябай жакшы. Иштейм деп ишке келгендер болсо, бизде если отдельный келе турган болсо, жигиттер, кыздар жаш келе турган болсо, бизде общагалар берилет, еще регистрациялар ал жерде бесплатный жасалып берилет. Еще зарплата дагы аябай жакшы төлөнөт. Самый главный вовремя берилет зарплата. Эч задержкасы жок, эч кандай эч жерде алдабайт. Уже мен 4 жылдан ашык бул компанияда иштеймин бул жерде. Работа условиялары дагы аябай жакшы, 3 мал тамак берилет, формалары баары берилет. Тамактары жылуу, тамак эртең менен завтрак, обед, ужин баары берилет бул жерде. Тазалык нормасы аябай катуу сакталат экен. Аябай катуу сакталат. Шок болдум көрүп, чындыгындачы. Ооба. Бул жакта прям баары строго, ооба. Бул жактан сам пропуск, типа баары строго. Самый главный, что зарплатасы вовремя берилет. Эч ким алдабайт. Ар бир бизде часовой плата болуп төлөнөт, орто эсеп менен алган. Мен кыздарым могул жерде чисткада эле иштеп атышат. Эч жака эч нерсе кыймылдашпайт, ушул жерде туруп. Менде чистка, картошка, лук, морковь, и все. Эже бул арчылган картошканы мындай кара жерлерине алып коет экен булар, Буда через машина крутить этип айландырып берет. Через машина айландыргандан кийин булар туруп эле только глазокторун алып, черный точкаларын алып тазалашат. Жөн эле ошентип туруп эле иштеген эжелер орто эсеп менен 80 миңден айлык алып атышат. Эжелер жумуш жакшыбы негизи? Кандай мындай? Жок силерге оңой элеби? Бир аздан мындай, Жакшы. Эжекелерибиз жакшы деп атат. Мурда кийин иштегендер болсо, комментарий жазып коюңуздар. Анан эжекеден бир эки суроо. Мисалы, семейный келип иштейм дегендер болсо, общаганы кой, мындай квартира алам дегендерге квартира тапса болобу, анан канча сомго тапса болот эми бир комнатаны, ошолор боюнча айтып бериңиз. Орто эсеп менен мен өзүм дагы ушул жерден жакын ортодон квартира издегенмин. Орто эсеп менен 20 миң, 25 миңге чейин семейныйларга тапса болот квартира. Если регистрациясы жок болсо, регистрацияны эми семейныйлар бир комнатада жашагысы келет да, туурабы? Регистрациясын общагага коюп туруп, өздөрү комната сыймайт этип жашаса деле болот. Ошо удобство бар ушундай. Регистрацияны башка жакка акча кетирип жасатып азыр кымбат болуп атпайбы регистрация жасагандар. Алар общагага коюп коет, регистрациясын өздөрү квартира сыймайт этип жашай берет. Квартира табыш жагынан жардам беребиз дең. Конечно, квартира табыш жагынан дагы тааныштар бул жерде бардык тааныштар ушу айланада иштешет, айланада жашашат. Жардам беребиз табышка. Ишиңизге ийгилик эжеке. Тынч болуңуз. Чоң рахмат. Мына ушундай мекендештер жеринен бир толук маалымат алып берүүгө аракет кылдык. Башында айтып өткөндөй эле документациялары бардыгы трудовой договорлор берилген үчүн биз сиздерге тартып көргөзүп жатабыз. Раздевалкасынан коштошоюн. Раздевалкалар эркектердики өзүнчө, аялдарга өзүнчө, туалет, душтарына чейин бар экен. Шарттары жакшы каралыптыр. Чечингенге столдору бар экен, отуруп чечинген демекчи. Мына ушундай бир туугандар, лайк басып, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Кимдир бирөөлөр жумуш издеп жүргөндөр бардыр балким. Бирөө жарымга пайда болуп калар. Ар дайым Кыргызбай YouTube каналы мекендештердин ийгиликтерини, анан ушундай жардам видеолорунан кошуп тартып берүүгө аракет кылабыз. Ар дайым биримдикте, ынтымакта бөлүнүп жарылбай, билип билбей жазбаңыздар. Мурда кийин иштеп кеткендер болсо жазыңыздар. Анан мына видеодо тартып көрдүк. Бул жерде иштегендер өз ойлоруңуздарды жаза кетиңиздер. Көп мекендештерден интервью алууга аракет кылдык, бирок болбой калды. Комментарий жазып коюңуздар бир туугандар. Ошону көрүп, мындай элдер өзүнүн жыйынтык чыгарсын. Көрүшкөнчө анда каналга катталып, лайк басып коюңуздар. Дагы бир айтайын. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйүнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт. Келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.